Жергиликтүү бийлик жол тыгынын азайтуу максатында Т кесилишинен Ош шаарына кирүүчү кошумча жол ачты. Жаңы жол Кара Суу районунун Датка айыл аймагы аркылуу өтөт. Транспорт жана коммуникация министри Абсаттар Сыргабаевдин айтымында бул жолдун айыл ичиндеги 600 метр бөлүгү кеңейтилип, 4 тилкелүү кылып курулат. Ал үчүн аймактагы 28 турак үй сүрдүрүлмөкчү. Şu yerge yangi yol bolat eken, mana divarlarga 11 metr, 14 metr kılıp жазып ketdi. Bizi uy o'zi 3,5 sotik. Hozir qarasak qancha qolganini ko'rsatadi. Mana bu yerdan kelsangiz mana shu yerga keladi ekan 11,5 metr. Anda bu yoqda ishtaka qolmaydi ekan. O'shunga kelishib bir nima qilamiz? Mahalla to'ptalib. Benim 10 metre bo'lyapti. O'z qancha sot? Bilmas, meniki mayasi. O'zi shu 1 sotik yerim bor. Menga hech qanaqa hali nima kelgan yo'q. Shu 10 metr yozib qo'yibdi. Men banklardan ham qarzim bor, 3-4 million. Endi u yerda оборотni bilasizlar. Ularda оборот uni buzib netadigan bo'lsa nima qilamiz? Hayron bo'lib turibmiz. Boshimiz qattiq. 3-4 sotiyle yer o'zi. 10 pokoleniyamiz mashallarda o'tganda. Endi ular o'tgan mahallarda endi qizil kitob, krasniy liniya degan liniyalar bo'lgan, qanday solingan bo'lsa, uylarimiz ashindek. Biriga chiqib olib, yo ko'chaga chiqib olib, bu qilib zaxavat qo'ygan yerlarimiz yo'q. Шарк айылынын тургундары жолдун кеңейишине каршы эместигин билдирүүдө. Болгону алар бузула турган үйлөрдүн ордуна өзүнүн айылынан мурдагыдай шарттарда жер берүүнү суранышат. Биздин балдарыбыз, биздагы аталарыбыз ошол жерде төрөлгөн. Биз компенсация жер үчүн берип аткан жерлерибиз электр энергияга подключенный, водоканал бар, газ бар, асфальты бар жерлерди берип атабыз да, эми бизге кандайдыр бир андай бир берсе, андай болбой калат да. Компенсация должна оправдывать, да? Который ущерб должен оправдывать, да? Ошон үчүн бизге дагы ошол эл айтып аткандай мына ошо отоо деген жерлерибиз бар шу жерде. Ошол жерлерден бир кичине бир 28 30 болобу участканы бир маала кылып, асфальтын кылып, суун тартып, светин тартып кылып берип койсо, ошо бир кандайдыр өкмөт тарабынан дагы бизге дагы бир кандайдыр сый урмат болот. Губернатор келди, район аким келди. Sizler köçede kalvaysınlar deyip anık toşunu birdeki bol atkan yok. Hazır uy buzulmaydı, yolda açıp duruyordu. Bari buzulat eken de yol kengeyet eken. Köşe geçe ertere raz buzulat durgan bolsa, ertere bir uçaske körsatsa bunu nime kılat durgan yerlerde üyetti başlavasa anan nime bolsa kanday yol tüsüyen boladı da. Öşünde de ortağız. Ya şu ilacı barıça şu özümüzü teritoriyalardan berse, ha? Ош шаарына кирүүчү жаңы жолдун курулушу 2023-жылдын декабрь айында башталган. Бүгүнкү күндө 3 чакырым 450 метр жолго асфальт төшөлгөн. Ал эми калган 660 метри кеңейтүү иштеринен кийин жасалмакчы. Жергиликтүү бийликтин айтымында бул жол толугу менен ачылганда Ош шаарына кирүү аралыгы 6 чакырымга кыскарат деп күтүлүүдө. Буга чейин УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө Т жолунун курулушун тез арада бүткөрүп, кеңейтилген жолду тез арада ачууну тапшырган болчу. 600 метр жол калды точно. Ал жерде 28 үйгө эме беришибиз керек компенсация. Компенсация маселесин чече албай атабыз, проект бүтпөй атат даже. Баштап отпаган эмне? Баштап отурган нерсе жол даяр турса, могул болсо элдер батпай, шаарга кире албай кыйналып атса, а биз болсо отурабыз могул жерде. Давайте срочный порядок чечкиле. Макулбу? Ошо 20 үйгө компенсацияны бергиле, кантип бересиң? 20 үйгө участокты бер. Участокты. Биринчи участоктон баштайбыз. Макулбу? 20 үйгө шаардын тегерегине жакшы жерден Кара Суунун территориясы болобу, шаардын территориясы болобу участок бөлүп бер. Бул бир. Экинчиден өкмөткө жазмадан срочный порядокта компенсациясын берейли. Анткени менен Датка айыл өкмөтүнүн башчысы Сүйүнбек Мамазаировдун айтымында үйлөрдү бузуу иштери жазында башталат. Бирок жашоочулар кайда көчүрүлөрү азырынча белгисиз. Учурда оңдол элек 660 метр жолдун 160 метр бөлүгүнө убактылуу асфальт төшөлүп, калган бөлүгүндө тешиктер жамалып, шаарга каттам ачылган. Бүгүнкү күндө базар баасын аныктоо боюнча тендерге бердик. Көз карандысыз, балоочулар катышып
азыр утуп алды. Эрте менен ар бир үйгө кирип канча метр кетет, канчасы стройкасын эсептеп, жерин эсептеп биз азыркы күндө тактоо иштери жүрүп атат. Анын компенсация берүү маселеси дагы такталып атат, бирок акчалай беребизби, жеткиликке кылып беребизби, ал пока эчтеке жок. Бүгүнкү күндөгү бар ордун жана электричествонун столбаларын, интернеттерди, газ трубаларды жылдырып, бүгүнкү күндөгү жолду ачып, тыгынды көрүп атпайсыздарбы? Мына тыгын жанагы Ош Монуев көчө оңдолуп атат, башка көчөлөр оңдолуп атат. Биз буну ошого эртерээк ачып бердик да. Тыгынды жоюу маселеси. Шаар мэриясы менен сүйлөшүп, баардыгыбыз биргеликте ушу немеге келип ачтык. Ош шаарына кирүүчү негизги жолго 2 деңгээлдүү өтмөк курулуп жатат. Курулуш иштери быйыл июнь айында башталган. Шаар бийлигинин айтымында анын негизги максаты шаардагы жол тыгынын азайтуу. Жол оңдоо учурунда бир нече бөлүктөрү жабылгандыктан шаарга кирип чыгуу бир топ түйшүк жаратып жатканын тургундар белгилешүүдө. Мэриянын маалыматына караганда, Монуев жана Шакиров атындагы көчөлөрүнүн кесилишиндеги өтмөк быйыл кышка чейин толук асфальт басылбаганы менен пайдаланууга берилери күтүлүүдө. Курулуш үчүн жалпы 269 миллион сом бөлүнгөн.